Баткен күн нуру мол аймак. Бирок жайкысын бышкан мөмөлөрдүн бир бөлүгү ысыктан улам бузулуп кетет. Сиз билесизби? Бул көйгөйдү жөнөкөй жол менен чечүүгө болот. Түшүм мол болгону менен аны толук сактоо кыйын. Бул дыйкандар үчүн чоң жоготуу. Мунун чечими күн энергиясы менен иштеген тоннелдик мөмө кургаткыч. Бул ыкма практикада жакшы жыйынтыгын берип жатат. Бул ыкманы колдонуп келген органикалык айыл чарба адиси Турсунали Төлөмүшев өзүнүн практикасы менен бөлүшөт. Күндүн энергиясын колдонуу менен керектүү азыктарды кургатуучу жабдын алдында турабыз. Биз бул жабдууда ушу күндүн энергиясын пайдаланып, өзүбүзгө керектүү өрүктү кургатабыз, данекти жууп турганды кургатабыз. Андан кийин ушул өрүк курт чыгарабыз биз. Ошондо ушул жерде кургатып, деги эле ушул жылдын башынан күзгө чейин бышаа турган баардык азыктарды, алма, башка азыктарды ушунда кургатып алабыз. Бул биринчиден электр энергиясына өтө эконом болот. Мындан сырткары бул жерде таза кургайт. Анткени жерде башка жерде кургатканда чаң түшүп башка болуп сапаты начар болуп калат да. Бизде эң таза кургат. Ушуну биз колдонуп келатабыз. Өтө жакшы жыйынтык берип атат. Ошол эле учурда бир эле кургатуу менен чектелип калбастан биз быйылкы жылы жаңыдан баштап атабыз. Азыр биз жана лаванда деген гүлдүн уруктарын ушул жерде парник катары колдонуп анда ишке ашырып атабыз да. Буюрса келечекте ушул Баткен районунда бир 2-3 гектарга лаванда гүлүндө өсүрөлү деген максатыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми мунун иштөө принципи ушундай. Узундугу 18 метр, туурасы 2 метр. Мунун жарымына чейин кургатыла турган керектүү азыктар жайылат. Жарымдан арт жак болсо алар ошол абаны ысытып бере турган принципте иштейт да. Бул эменин пленканын ысыгы менен аба ысыйт ал жагында жарымында. Анын башында күндүн энергиясынан ток алып турган ток чыгарып бере турган панель бар. Панель ток чыгарып берет, ал жакта вентилятор иштеп туруп, ысык шамалды бул жагына айдап туруп, анан ошол биздин керектүү азыктардын баарын кургатып берет. Мындай ыкма менен кургатылган мөмөлөр сапаттуу болуп, узак сакталат. Дыйкандар аларды базарга чыгарып, кошумча киреше табууда. Бул кургаткычтын артыкчылыгы көп. Мөмөлөр таза кургайт, жамгыр тийбейт, чымчыктар зыян келтирбейт. Электр энергиясы үнөмдөлөт жана иштөөгө ыңгайлуу. Баткенде күн жетиштүү. Сиз да ушул ыкманы колдонуп, түшүмүңүздү сактап, кирешеңизди көбөйтүңүз. Салам Медиа, Баткен.